11 каналында күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта 4 декабрда референдум өткөн тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште каттоого алынды. Ал арада Бишкекте оппозиция референдумга каршы жыйынга чогулду. Кыргызстанда пенсия акысы көбөйүп, октябрдан тарта карылар алган пенсиянын орточо суммасы 5173 сомду түздү. АКШда болсо президенттик жарыш күчөдү. Негизги атаандаштар Хиллари Клинтон менен Дональд Трамптын ортосунда бүгүн 1,5 сааттык президенттик дебат өтмөкчү. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу эми кененирээк баяндайбыз. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча 4 декабрда референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түшүп, бүгүн каттоого алынды. Эми эреже боюнча алгач аны конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча парламент комитети карап, андан соң долбоор пленардык жыйынга чыгарылат. Эске салсак, конституцияны өзгөртүүгө багытталган мыйзам өткөн аптада жогорку кеңеште колдоо тапкан эле. Мындан улам референдумга каршы чыгып жаткан оппозиция парламентти таркатуу демилгесин көтөрүп кол топтоого киришти. Бүгүн Бишкекте оппозиция жыйыны өтүп, ага Адахан Мадумаров, Эльмира Ибраимова, Замира Сыдыкова, Кадыр Кошалиев, Мавлян Аскарбеков, Адель Турдукулов жана башка саясатчылар, активисттер катышышты. Мындан тышкары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев да бүгүн референдумга жол жок кыймылына кошулду. Оппозиция жыйында сүйлөгөн Дүйшөбаев 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары Конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртпөөгө ант бергенин, аны аткаруу үчүн референдумга жол жок кыймылына кошулуп жаткандыгын айтты. Эске салсак, 8 октябрда Бишкекте бул маселеде оппозиция курултай чакырган жатат. Башка жаңылыктардан Кыргызстанда 1 октябрдан тарта пенсия көбөйүп, орточо суммасы 5173 сомду түзүп калат. Бул тууралуу буйрукка өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, азыр өлкөдө 605 миңге чукул адам пенсия алышат жана өлкөдө пенсиянын орточо акысы 4753 сомду түзөт. Белгилей кетүүчү жагдай, буйрукка ылайык ай сайын 10 миң сомдон аз алгандарга 15%, 10 миңден көп алгандарга 8%дык өлчөмдө пенсия акы кошулат. Мындан тышкары биринчи топтогу майыптардын жөлөк пулун 4700 сомго көтөрүү сунушталып жатат. Эл аралык жаңылыктардан АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Орусия Сирияда терроризм менен күрөшпөй эле жапайычылыкты кылып жатат деп айыптады. Америка Кошмо Штаттары, Британия жана Франциянын суранычы боюнча Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы абал боюнча чукул жыйынга чогулду. Анда АКШ өкүлү Орусиянын Сирия маселесинде эки жүздүүлүк үчүн айыптап, иши менен сөзү келишпей жатат деп күнөөлөөдү. Алеппода Асадтын режими тынчтык келишимден чыкканы, каза тапкандардын саны 210дон ашканы кабарланат. Сириядагы укук коргоочулар 25 сентябрда эле Алеппода козголоңчулар колунан кеминде 26 киши каза тапты деп кабарлашууда. 11 каналында жаңылыктарды улайбыз. Алдыда сиздерге Кызыл Кыяда мушташка катышы бар делген коопсуздук кызматынын өкүлү иштен алынды. ОКМК кызматкери жергиликтүү ишкерди сабады деп айыпталууда. Бишкекте милиция маршруттук кичи автобустарды текшерүүдө. Ал эми кыргызстандык бильярдчы Дастан Лепшаков Орусияда өткөн эл аралык турнирде биринчилик алды. Ушул жана башка жаңылыктардан айтып беребиз. 11 каналда эми аймактагы жаңылыктардан Баткендин Кызыл Кыя шаарынын тургуну ишкер Зарылбек Маткалыков аны УКМК кызматкери сабаганын айтууда. Кызыл Кыя шаары боюнча коопсуздук кызматынын өкүлү Замирбек Жолболдиев ишкер менен жолду талаша кетип мушташкан делүүдө. Бирок ишкер УКМК өкүлү анын кант заводуна шектүү балдарды жөнөтүп, алар аркылуу ишкердин бизнес кирешесинен өз үлүшүн доолаганын айтууда. Коопсуздук кызматы мушташка катышы бар делген кызматкери иштен алынып, териштирүү башталганын билдирди. Ушул күндөрү Бишкекте патрулдук милиция кызматкерлери маршруттук кичи автобустар катышкан авариялардан улам коомдук транспорт деген аталышта рейд өткөрүүдө. Рейд 26-сынан 30-сентябрга дейин уланат. Анда кичи автобустардын техникалык абалы, жүргүнчүлөргө түзүлгөн шарттар жана тийиштүү документтер каралып, талапка жооп бербегендер каттамдан алынат. Эске салсак, өткөн аптада Бишкекте жүрүп бара жаткан кичи автобус эшиги ачылып кетип, андан кулап түшкөн 37 жаштагы аялдын сол колун билегинен кесип салууга туура келген. Коомдук транспорттагы коопсуздук абалына кабарчыбыз сар эсеп салат. Жол кырсыктан жабыркаган Токтокан Райымбекованын саламаттыгын чыңдоо үчүн 6 айдан 1,5 жылга чейинки убакыт керек. Эске салсак, 22 сентябрь күнү жүргүнчү ташыган маршруттук такси Шабдан Баатыр көчөсүндө жол кырсыкка кабылып, кесепетинде 10го жакын жүргүнчү ар кандай оор жаракаттарды алышкан. Алардын арасында Токтокан айымдагы болгон. Бардыгынан өкүнүчтүүсү, ал бүгүн бир колунан ажырап отурат.
Үчөөсүнүн бирөөсү реанимация бөлүмүнө жаткызылган. Реанимация бөлүмүнө жаткызылган оорунун акыбалы оор болуп, сразу операционный блокко көтөрүлүп, операция убагында жанагындай чоң сосудтардын баары айрылгандыктан колун кескенге туура келген. Колдун ийин сөөгүнөн ампутация жасашкан. Биздин хирургдар менен сосудистый хирургдар чогуу. Ошол күнү каргашалуу окуяга кабылган маршруттун айдоочусу 28 жаштагы Назарбек Омурканов болгон. Жаш айдоочу рулду башкара албай калып, унаада бара жаткан жүргүнчүлөрдүн өмүрлөрүнө кооп табал жараткан. Окуя болгон соң айдоочу убактылуу кармоочу жайга жеткизилген. Учурда тергөө иштери башталды. Бул айдоочу, маршрутканы айдоочу адам кармалып келип, эмеге 94-чү уголовно-процессуальный кодекстин 94-чү биринеси менен бул жака камалган ВСК. Андан кийин Свердлов соттун чечими менен ал 2 айга камакка алынды. Баш чарасын тергөөгө тегенеге СИЗО бирге тергөө абагына кармалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери, амалдары жүрүп жатат. Айдоочулардын жол эрежесине кайдыгер мамиле кылышкандарынан улам. Ондогон жүргүнчүлөр бүгүнкү күнү жапа чегип отурушат. Айтсак, алардын арасында канчалары майып болуп, атүгүл жаш өмүрлөр дагы кыйылгандары канча. Ал эми маршруттук унааларды троллейбустарга жана автобустарга алмаштыруу үчүн убакыт керек дейт мэриянын өкүлү. Сырттан дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Сырттан келгиле туруп, баягы өзүбүздүн инвесторлор эмес, сырт жактан да келгиле, биз силерге шарт түзүп беребиз деп атабыз. Азыр мынакей орун беребиз. Автобустар менен силер келсеңер, СТО курганга биз жер беребиз деген маселелер чечилип атат да. Буйруса мынакей ушул 2-3 жылдын ичинде мындай тез арада болбой турган иш бул. Анан кийин ушул 2-3 жылдын ичинде которулат да. Учурда патрулдук милиция кала ичиндеги маршруттарды текшерүүгө алды. Иш-чаранын жүрүшүндө документтери туура эмес же болбосо жол эрежелерин сактабаган айдоочулар айыпка тартылышат. Мындай рейдтер бир жолу эмес, убакыт сайын өткөрүлүп турат. Анткени менен айдоочулар дагы да жол эрежесин бузуп жатышкандары өкүндүрөт. Өмүр каналында соңунда эмес спорт жаңылыктарынан кыргызстандык бильярдчы Дастан Липшаков Ростов-на-Донуда өткөн бильярд боюнча эл аралык турнирде биринчиликти алды. Липшаков финалда орусиялык Дмитрий Шкот менен беттешип, 6-5 эсебинде утуп алды. Белдешке 160 кий чеберлери, анын ичинде Кыргызстандан 9 киши катышты. Ушуну менен апта башы дүйшөмбүнүн жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.